Assalamu alaikum, Allahqa iman keltirген musulman bir tuğandar. Şariat iliminin 3/1'in özüne kamtıgan jana fıkh kitaplarının 70'ten aşuun bölümdöründe gelgen Paygambarımыздың kuttu hadisini aytабыз, көңүл буруңуздар. Ыймандуулардын падышасы Омар ибн Аль-Хаттаб радиаллаху анху мындай деп айтат. Мен Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтып жатканын уктум дейт. Иннамал а'малу бин-ният ва иннамал ликулли имриин ма нава. Чындыгында иш аракеттер ниеттерге гана жараша болот. Жана ар бир адам ниет кылганына гана жетет. Фаман канат хижратуху илаллахи ва расулих, фа хижратуху илаллахи ва расулих. Кимдин хижраты Аллах жана анын элчиси үчүн болсо, анда анын хижраты Аллах жана анын элчиси үчүн болуп, улуу соопко ээ болот. ومن كانت حجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. Ал эми кимдин хижраты дүйнөгө жетүү үчүн болсо, анда ал дүйнөгө жетет. Же кайсы бир аялга үйлөнүү ниетте хижрат кылган болсо, ага үйлөнөт. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Адам кайсы нерсе үчүн жер которуп хижрат кылып келген болсо, ошол нерсесине гана жетишет. Сахих Бухари. Бул хадиске түшүндүрмө. Бул хадистин айтылган себеби бир адам Умму Кайс аттуу аялга үйлөнөйүн деп жуучу болуп келгенде, ал аял эгер сен Медина шаарына хижрат кылсаң, мен сага турмушка чыгамын деп шарт коет. Ошондо ал адам Меккеден Мединага сахабалар менен бирге хижрат кылып барат. Бирок анын хижраты Умму Кайска үйлөнүү ниетинде болчу. Ал чында эле Умму Кайска үйлөнөт. Бирок ал адам дин үчүн хижрат кылган адамдар сыяктуу улуу соопко ээ боло албай калат. Анткени соопко ээ болуу үчүн иш аракеттерди чын ыхластуулук менен Аллахтын ыраазылыгын көздөп аткаруу шарт кылынат. Акыреттеги соопко ээ болуу жана бул дүйнөдөгү жашоодо ийгиликке жетүү үчүн ибадаттарды чын ыхлас менен Аллах үчүн гана аткаруу шарт. Бул хадистин алына турган сабактар. Ниет кылуу ибадаттар менен тыгыз байланышкан. Шарият өкүмдөрү менен ниеттин өтө тыгыз байланышы бар. Себеби ниеттин орду жүрөктө, ал эми көпчүлүк ибадаттар жүрөк менен байланышкан. Мына ошондуктан бул хадистин шариаттагы орду өтө маанилүү. Мисалы бир бала атасына жакшы көрүнүү ниетинде намаз окуду. Себеби ал намаз окубаса атасынан тил угат. Ал баланын ниети туура эмес болгондуктан окуган намазынан соопко ээ болбойт. Анткени намазды Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана окуш керек эле. Экинчи, ниеттин убактысы жана орду. Ниеттин убактысы ибадатты аткаруудан алдын болот. Мисалы намазда такбир айтуудан алдын жана ажылыкта ихрам кийүүдөн алдын ниет кылуу керек. Ал эми ибадаттын башталуусу белгисиз болуп калган учурларда алдын ала ниет кылып койгон болсо болот. Мисалы орозодо таң атышы анык болбогон убакыттарда алдын ала ниет кылып койсо жарай берет, бир аз мурдараак ниет кылып койсо. Адам кандай гана шариаттагы ибадатты баштабасын, анда ошол ибадаттын өзүнө ниет кылуусу шарт. Мисалы адам намазга турганда жөн гана намаз окууну ниет кылдым деп ниет кылса болбойт. Сөзсүз түрдө баса белгилеп, бешим же асыр намазы деп белгилеши шарт. Үчүнчү пайда. Динди сактап калыш үчүн динсиз өлкөдөн көчүп хижрат кылуунун зарылдыгы. Чындыгында хижрат кылуу жакшы амалдардын бири. Себеби анын максаты Аллах жана анын элчиси үчүн болот. Ар бир иш аракет Аллах үчүн болсо, анда ал иш аракет туура иш аракеттерден болуп эсептелет. Ал эми Аллах үчүн кылынган ар бир иш аракет ибадат болуп саналат. Адам өзү жашап турган жерде динге тоскоолдуктар көп болуп, исламдын негизги парыздарын аткарууга мүмкүн болбосо, анда ал адамга ал жерден хижрат кылуусу, чыгып кетүүсү милдет болот. Ал эми негизги парыздарды аткарууга мүмкүнчүлүк боло турган болсо, анда ал адамга хижрат кылуу важып эмес, мустахаб болот. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке жеңишке жеткенден кийин хижрат болбойт деген хадиси Меккеден көчүп башка жерлерге хижрат кылганга болбойт деген маанини түшүндүрөт. Анткени Мекке негизги ислам борбору болуп калганына байланыштуу ал жерден көчүп кетүү, чыгып кетүү, хижрат кылып кетүү болбойт. Төртүнчү, кимде ким жакшы иш аракетти кылууга ниет кылса, бирок оору же өлүм же алсыздык же ушул сыяктуу себептер менен аны аткара албай калган болсо, анда ал үчүн сооп жазыла берет. Мисалы, үзүрлүү себептерден улам иш аракеттерди аткара албай калса, анда ниети үчүн сооп алат. Бирок ниетсиз иш аракет чаң сыяктуу сапырылып кетет. Иш аракет менен ниет дене менен жан сыяктуу
Дене жансыз жашай албайт. Жан дагы денесиз жүрө албайт. Мына ошондуктан ар бир кылынган ибадат иштерде ниет кылуу сөзсүз түрдө шарт кылынат. Эгерде ниети жок, канчалаган сооп иштер аткарылган болсо дагы, ниети бир адамдарга көрүлүү үчүн, рия үчүн кылынган болсо, ага сооп жок болот. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө кылынган иш-аракеттерге ниет кылыныш керек. Ниет дагы туура Аллахтын ыраазылыгын гана көздөлүш керек. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.